Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында кылкандуу дан эгиндерин айдоо аяктап, учурда кызылча жүгөрүнүн үрөөнү себилип жаткан чак. Ар бир дыйкан күндүн көзүн карап, түшүмүнүн мол болушун тилөөдө. Панфилов районундагы Октябрь айылынын тургуну Бексар дыйкан 8 гектар жерине 12 жылдан бери кызылча айдайт. Айдап себүү иштеринде быйыл эч кандай кыйынчылык болбогондугун белгиледи. Кызылча айдап, жүгөрү айдап атабыз. Кызылча былтыр жакшы болду, кызылчабыз Кудайга шүкүр. Жакшы болду. Сугат менен да проблема болгон жок. Суда жакшы келген. Былтыр урожайны 85-90 тоннага чейин берген. Былтыр эми быйыл көрөбүз да, кандай болот. Вроде бы шарттар жакшы. Панфилов районунда жазгы талаа иштери уюшкандыкта жүргүзүлүп жаткан экен. Бул аймакта былтыр кызылчанын түшүмдүүлүгү жогору болгондуктан быйыл анын айдоо аянты 300 гектарга чейин кеңейтилген. Ал эми дан эгиндери 34 000 гектар жерге айдалган. Жалпысынан райондо 52 000 гектар айдоо аянты бар. Былтыр 977 гектарга кант кызылчасы себилсе, быйыл 1200 гектарга көбөйтүлдү. Себеби былтыр жылы өзүңүздөргө маалым болгондой кант кызылчасынан түшүмдүүлүгү жогору болуп, дыйкандар киреше көп таккандыктан быйыл 300 гектарга көбүрөөк кант кызылчасы эгилди. Үрөн маселеси боюнча маселе болгон жок. Кант кызылчасыны биздеги дыйкан чарбалардагы үрөнчүлүк чарбалардан сатып алышты. Үрөндөрдү кондициялык, андан сырткары дотациялык үрөндөрдөн сатып алышты, 30%га жеткенден. Андан сырткары биздеги Кайыңды кант заводунан Европадан келген кондициялык жогорку түшүм берүүчү үрөндөрдү договордун негизинде алышып, ошону себип жатышат. Биз азыр Күрпүлдөгү айыл аймагына караштуу 1-май айылындагы айылдын четиндеги жерде турабыз. Бул жакта жайыттарды жакшыртуу боюнча иштер кызуу жүрүп жатыптыр. Мисалы бул жерде 7 гектар жерге 150 килограмм көп жылдык чөптүн уругун себишүүдө. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин токтомуна ылайык кунарсыз айдоо жерлерин жакшыртуу боюнча иштер жүрүп, айыл четиндеги такыр болуп калган жараксыз жерлерди жандандыруу максатында аларды айдап берилген көп жылдык өсүмдүктөрдүн үрөөнүн 88 гектар аянтка себүү мерчемделүүдө. Бул иш процесси ошо айыл чарба министрлиги тарабынан ушундай айылдык жайыттарды жакшыртуу боюнча берилген уруктарды себүү. Бул жерде житняк, кастрец деп коет, эспарсет деп коет, ушундай көп жылдык чөптөрдү азыр себүү жүрүп жатат. Айылдык чегерегиндеги кунарсыз болуп калган жайыттарды жакшыртуу максатында иштер жүрүп жатат. Үрөндү айыл чарба министрлигинин департаментинин жардамы менен ошол жактан берилген үрөндөр бул мынакей. Акыркы убактарда бизге белгилөөдөй айыл тегерегинде жайыттар малдын башынын көбөйгөнүнө байланыштуу кичинекей тыкырайып, жакшы чыга турган чөптөр чыкпай калып атпайбы? Мына ошого байланыштуу өкмөт тарабынан жардам болуп, ушул уруктарды алып, биз аракет кылып ошо себеп жакшыртууга аракет кылып атабыз. Жазгы айдап себүү иштеринен кийинки үрөөндүн чыгышы, багылышы жана анын жакшы түшүм берүүсү суунун жетиштүүлүгүнө байланыштуу. Андыктан мындай суу сактагычтар суат аянттарын суу менен камсыз кылат. Панфилов районунда 9 суу сактагыч бар. Алардын бири мына мен турган төмөнкү Пучук суу сактагычы. Бул суу сактагычка Чоң Чүй каналынан суу толтурулат. Көлмө 1600 гектар аянтка чейин жерди суу менен камсыз кылат. Райондо айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо үчүн 29 000 гектарга жакын суат аянты бар. Аларга суат суусун жеткирүү үчүн узундугу 130 километрге чейин чарбалар аралык каналдар иш алып барууда. Учурда аларды тазалоо иштери аткарылып жатат. Тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу ыкмалары жайылып, сууну үнөмдөгү шарттар түзүлүүдө. Ал үчүн системаларды орнотуу жерлери такталып жатат. Быйыл биз Күрпүлдөгү айылында жайгашкан 12 суу скважинасыны иштетебиз. Мындан сырткары 34 миллионго 5 скважинаны калыбына келтирүү жумуштары бүтүп жатат. Жакын арада бүтөт, алдан жумуш көрүлөт. Андан сырткары Абердин алкагында 6 скважина 42 миллионго бүтүп жатат. Алдагы бүтсө быйыл кошумча 11 скважина жумушка кирет. Дыйкандардын ушу сууга болгон муктаждыктарын кандайдыр бир деңгээлде чечүүгө жардам берет. Андан сырткары биздеги эң жакшы бир долбоорлордун бири Ашпара суу сактагычында 8,6 миллион кубка келген ошол суу сактагыч куруу Кудай буйрса быйыл башталат.
ошондо суудун үстүнкү зонадагы Ашпара суу сактагычы, Ылдыйдагы Кара Туан суу сактагычынын дагы сууларды дыйкандарга жеткизип берсек, мен ойлойм ушул суу көйгөйү чечилет. Быйылкы жылы жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу боюнча 50 гектар иш жүрүп жатат. Бул жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу боюнча биринчиден суу маселеси эконом бир топ эконом болот. Анан кийин өсүмдүктөргө дагы өсүмдүктүн түйүнө суу менен түйүнү да суу менен камсыланат, анан чөп дагы өсүмдүктөргө азыраак жагат. Шланчиктери менен салынып коюлат. Алда беден азыр эч ким сепкенде алып койгон. Айыл аймактарында муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Алардын ар биринде айыл чарба техникалары сатылып алынган. Быйыл 3 миллион сомго дан эгиндерин, техникалык өсүмдүктөрдү себүүчү, сокко, тырмооктор болуп, жалпысынан 4 шайман сатылып алынды. Айыл чарба техникаларын лизингке алуу да каралган. Бул албетте дыйкандардын ишин жеңилдетип, ошондой эле заманбап техникалардын жардамы менен себүү иштери так аткарылат. Чет өлкөдөн алынып келинген жабдуулар менен айдап себүү иштери ыкчам жана өз убагында ишке ашууда. Клара Кудайбергенова, Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй, Панфилов району.